Allah'ın en çok bizge bergen kılgan жақшылыгы экен. Alhamdulillah. Бирок бирейле ушул мажлистер туурасында кыямат күнү суралат экенбиз да. Ушул күндөргө дагы сурак болот экен. Анткени Аллах Таала бул жақшылыкты канча адамдар бар эле баарына берсе болот эле да. Бирок Алла бизге берип атат. Ушул жақшылыктан кийин мага кандай иш кылдың пендем деген суроо берилет экен. Чубак ажы раматылып айтат, тынчтык доору дейт да. Бирок бир ушул тынчтык доору туурасында дагы Алла бизден сурайт экен. Анткени Кыргызстан мындай эгемендүүлүк, мындай тынчтыкты бир дагы жолу ала элек. Алла бизге насип кылды. Кандай доор болуп атат. Алхамдулилlah. Азыр ушул жерде отурган эле ар бирибизде ушул жерден бир 10 чакты адам чыгат да, канча бир мамлекетти кыдырып келген адамдар бар десе кол көтөрөт. 5-6 мамлекетти кыдырып келген адамдар бар да. Бирок бир убакыт бар эле биздин чоң аталарыбыздын доору, биздин алардын чоң аталарынын доорунда ушул Кыргызстан дегенде ушу Чүй областын өрөндүн эле түшүнүшчү да. Мен Кыргызстандын бүтүнүн кыдырып келдим. Биягы Төө башы, бул жагы Боом депчи. Бирок Аллах Таала ушундай бир мүмкүнчүлүк берип койду. Азыркы доордо бер жагы Турция, бер жагы Малайзия, бер жагы Индонезия, Арабия, умрага барып келген, биздин катарыбызга кошулуп калыптырсың деген сөз эле болуп калды азыркы ушул. Канчалык барчылык, алхамдулилlah, ушундай бир доор болуп атат. Аллах субхана ва таала ла илаха иллаллах. Аллах Таала жалгыз. Ал эч кандай шерикке муктаж эмес, шериксиз. Аллаху самад. Аллах Таала муктажсыз зат. Сиз менен бизди жаратканда эч нерсеге муктаж эмес эле. Азыр дагы муктаж эмес биздин ибадатыбызга. Ошон үчүн дейт, эгерде бүткүл адамзаттын бардыгы биригип айта турган болсо дейт, бардыгыбыз бирдей күнөөкөр болобуз дей турган болсо дейт, Аллах Тааланын падышалыгына, бийлигине кыпынчалык дагы зыян жеткизе албайт дейт. Аллахтын падышалыгы ушунчалык бийик, бүткүл инсанияттын бардыгы күнөөкөр болуп кетсин. Аллах Тааланын канча өкүмү бар, бардыгын таштап салышсын дейт. Бирок Аллах Тааланын бийлигине кыпынчалык зыян да жеткизе албайт. Ошондой эле дейт.